Адахан Мадумаровичти колдоочулар каргап шилебей ушул видеону до конца уккула. Башында айткандай эле мен Ысык көлдөн болом. Өзүм түштүк тарабындамын. Көлдүн тескей тарабында. Күнгөй тарабы деп коет бизде. Түндүк тарабы. Ошол жерде бир далай пансионат жерлер бар. Өтө кымбат. Бишкектин жеринен да кымбат да. Анан шаардан ушу чыгып кетип баратканда тамчыга жете бербеген жерде, тамчыны азыр айтып атсам көлдүктөр билет болуш керек, бул жанагы аэропорт, самолет уча турган, коно турган бар, чакан аэропорт. Ошого жете бербей Кошкөл деген жер бар, айыл. Ошол айылда эки чоң зыңкыйган заманбап кымбат пансионат бар. Бири Радуга, обычный, экинчиси Радуга Вест. Мындайча айтканда, акыркысы Вест, лучший да от слова. Вот. Бул Роман Шындик болчу башында. Корейский диаспоранын төрагасы болуп жүрдү. Кийин депутаттыкка талапкерлигин коюп депутат да болуп жүрдү. Кыскасы айтканда, эми бул Роман Шынбайкеге эч кандай претензиябыз жок. Бул действительно искусный бизнесмен. Ошол бизнесин кылып, аракетин кылып жүрүп сатып алган бул пансионатты. Анан Бакиевдин заманында Максим Бакиев келип, муну күч колдонуп, сотко берип, ушундай талаш тартышып жүрүп, эл отбился да Максим Бакиевден ушул Роман Шын. Анан ушул соттон талаш тартышып жүрүп отурушунун аягында ушул Радуга Весттин ичинен, пансионаттын ичинен определенный пансионаттар, мисалы үчүн коттедждер, ушу Адахан Кимсанбаевичтики болуп калды да. Мага өтө таң калыштуу да, мындай недоумение да. Мисалы өзүбүз көлдөн болобуз, биздин ата тегибиз менен жашасак да андай коттедж эмес, ала кандай участок жок көлдүн жээгинде. Урматтуу Мадумаровдун колдоочулары жана вообще эле кыргыз эли. Анан эми ушул кичине калпты да ченеп айткан жакшы да, Адахан байке мындай по полной эле программе соғып болот экен да, негизичи. Действительно эле. Я убедился да. Эч кандай ишеним көрсөтпөйм да ушул байкегечи. Менде вопрос да, ушул пансионаттарды булар айтып кеткендей эле Бишкектен да кымбат бул участокторчу. Ушул участоктарды кантип алды, качан алды, канчага алды? Сделай ролики, Адахан Кимсанбаевич. Вот сиз действительно катуу сүйлөйсүз го, кыйын сүйлөйсүз го. Бир ушу видео ролик кылып ишендирип койбойсузбу? Анан жанагы ошондон ары өткөндө, Чолпонто эмес, Бостерден өткөндө, Чолпонто, Бостери, так Кашапка жетип жетпейби, чоң Казакстан деген пансионат бар. Эми чеги прям участок чоң, действительно, аябай чоң пансионаттардын бири. Казакстанга өтүп кеткен, анклав болуп калган, действительно эле. Бекназаров айткандай, Азимбек байке айткандай, 4 пансионат деп жүрөт, бирок мен өзүм барып, өз көзүм менен көргөм, ушу 2 пансионатты билем. Жалганчы болбойм, факт менен айтып атам. Ошол Казакстан пансионатка азыр көлдүктөр эмес, президент кире албайт аякачы. Укугу жок. Вроде көл биздин эле жерде, бирок өзүбүз кире албайбыз да. Ушу жанагы ким айтып кеткен эле, Азимбек Бекназаров айтып кеткендей эле, действительно Адахан Кимсанбаевичтин ушундай жанталашып аракетинин астында Данияр Үсөнов болуп биригип, жанталашып барып ратификациядан өткөрүп подарок этип алышкан. Вот Мадумаровдун колдоочулары акыйкатты билиш керек. Кимди колдоп атасыңар, каяка кетип баратасыңар вообще? Биз Россиядай чоң эмеспиз. Жердин баарын подарок этип эле тарата бергендейчи. Эң биринчи приоритетти мекенге койбойлу, мындай мекен депчи. Мен даже айтсам ашыкчы болбос, даже билбейм, балким барбы жокпу, бирок даже не думаю, что Садыр Жапаровдун даже ошондой көлдүк болуп турушундай пансионаты жок болуш керек. Сөзүнүн ачыгы. Давайте, Кимсанбаевич, четко, конкретно, ясно
бир видеоролик кылып элге түшүндүрүп берип койбойсузбу? Татынакай, по полочкам. Биз да түшүнүп деп калалы. Же болбосо бүт смутно да. Бизде көлдүн жаштары, биздин даже биз жаштар мына участок ала албай жүрөбүз. А так по праву анча-мунча мыйзамдарды ылайыкташтырып деле негизи вообще биз 70% көлдүн жээгин ушу ошакта отурукташкан элдики болуш керек да, по идее. Мировой, бүт дүйнөлүк закондорду карап жүрсөң, бүт ушундай экен да. Вот. Так что Мадумаровдун колдоочулары бул пансионаттар неме? Дешевый эмес. Если Мадумаров бул пансионаттар сатса, сулмай, уун, рожки, небересине чейин жетет, серьезно эле. Так что калпында чеги болот. Ошол Мадумаровдун пансионаты Радуга Вест. Жалган айтпайын, азыр көлдүктөр деле угуп атат болуш керек менин немемдичи. Роликтичи. Факт десеңер, мына факт менен. Эми факт менен келтирип бир жооп күтөбүз анда. Бөлүшүп коюңуздар. Көңүл бөлгөнүңөргө рахмат чоң. Ушунун баары акыйкат. Негизи айтып жүрөт Бекназаров. 4 пансионатты өткөрүп салган деп. Бирок действительно 2 пансионатын билем. Экинчиси Кессеңир тарапта. Кессеңир деген жер бар. Ошо жерде ошо экинчисин билем. Вот. Мамлекетке чоң прибыль алып келе турган пансионаттар Казакстанга на всю жизнь, мындайча айтканда, өмүр бойго өтүп кеткен. Өмүр бою да эмес, ошо түгөлүк өтүп кеткен. Вот. Анан негизи оштук даже Баткендин жигиттери деле бар, биякта тааныштыгым бар, айтып жүрөт ушулар деле. Ошо 49 жылга Кыргыз-Таджик чек арасында жерлерди калыссыз түрдө Мадумаров кол коюп берип, 49 жыл өткөрүп берип салган дейт. Ошондон бери тынчыбайт дейт, ызычуу дейт. Ошондон бери 10 жаңжал чыкты дейт да. Ок атуу менен коштолгон.